رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meyrimdүү жана ырайымдуу жараткан Алла Тааланын ысмы менен урматтуу мусулман бир туугандарым, ардактуу кыргыз калкым, сиздерди бүгүнкү жаңырган ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктаймын. Жаңырган Рамазан эли журтубузга, ислам үммөтүнө, дегеле адамзатка кайырлуу жана берекелүү болсун. Рамазан кандай ай? Орозо кандай ибадат? Орозо исламдагы 5 түркүктүн бири. Рамазан мусулмандар үчүн куттуу жана берекелүү ай. Рамазан айында орозо тутуу бойго жеткен, акыл эси толук, мусафир болбогон ар бир мусулман адамга парыз. Орозо мусулманга дайыма Алла Тааланы эскертип, момундук жоопкерчиликти ойготот. Адам баласынын ички дүйнөсүн тазалап, жакшы кулк мүнөз менен сыпаттантып, башкалар менен жакшы мамиледе болушун жана таква болушун шарттайт. Алла Таала ыйык Кур'анда Астаузу билlah يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O имандуулар, силерден мурдагыларга парыз кылынгандай эле таква болууңар үчүн силерге да орозо кармоо парыз кылынды. Рамазандын дагы бир касиетин караңыз. Орозо кармаган инсандын күнөөлөрү кечирилет. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким Рамазан айында чын дилинен ишенип жана сообун Алла Тааладан гана үмүт кылып орозо кармаса, анын өткөн күнөөлөрү кечирилет. Баарыбыз билгендей, ыйык Кур'ан-ы Карим Рамазан айында түшө баштаган. Бул куттуу Кур'ан айы 1000 айдан артык болгон кадыр түн да ушул берекелүү Рамазан түндөрүндө камтылган. Демек, бул айда көбүрөөк Кур'ан окуйлу, терең түшүнүүгө жана аны жашообузда практикалоого аракет кылалы. Кур'ан-ы Карим Алла Тааланын бизге ыроологон зор белеги. Кур'ан айында Кур'анга каттуу көңүл буралы. Рамазан нафсини тарбиялаган руханий мектеп. Орозодо кылынган ибадаттар демейкиден алдаганча сооптуу. Алла Таала орозону өзү үчүн тандап алган жана орозо кармоочуларды ченемсиз сыйлыктары менен сыйлайт. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазан айы берекеге жааган, кут төгүлгөн ай. Ушул айга сак саламат жеткирген Алла Таалага 1000 мертебе шүкүр айталы. Анан дагы бул нерсеге көңүл буралы. Орозодо гана таква болуп, ибадатты күчөтүп, адеп ахлакты кооздоп, бирок орозодон кийин өзүбүздү таштап ийбейли. Рамазанда гана сыпайы, сылык болуп, бирок орозодон кийин баягы жаман адаттарыбызга кайтпайлы. Рамазан мектебинен алган таасирди, тарбияны жана ибадат көйлүктү кийинки орозого чейин жоготпойлу. Ыйык Кур'ан айы болгон Рамазандын шарапаты менен дүйнөдө тынчтык болсун, мекенибизге кут консун, жергебизге береке, элибизге ынтымак, динибизге ийгилик, мамлекетибизге өнүгүү берсин. Берекелүү Рамазан айыңыздар марек, эртеңден баштап кармай турган орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. رمضان يا رمضان رمضان يا